Жасалма интеллект көрүүсү начар жана сокур адамдарга жардам берет. Казакстандык окумуштуулар инклюзивдүү гид иштеп чыгышты. Жасалма интеллектке негизделген аппарат каалаган жерде багыт алууга жардам берет. Бул гана объекттин картасын жүктөө керек. Ал эми орнотулган лазер жана камера имараттын ичинде жайгашкан QR-коддор аркылуу маршрут түзөт. Гид маалыматты атайын куланчыкка өткөрүп берет. Система интернет жеткиликсиз жерлерде гана кубаттуусуз 5 саатка чейин автономдуу иштей алат. Пайдалуу иштеп чыгуулар жасалма интеллект жаатындагы жетишкендиктердин көргөзмөсүндө ENU IL Expo'да көрсөтүлдү. Дагы бир долбоор электрондук мурун. Жасалма жит сезүү системасы айлана чөйрөгө чыккан заттарды көзөмөлдөөгө жана өнүмдүн сапатын аныктоого мүмкүндүк берет. Наша цель направлена на разработку импортозаменяющих. Биздин максатыбыз импортто алмаштыруучу кымбат баалуу приборлорду иштеп чыгууга багытталган. Алар нанотехнология, жасалма интеллект жана лоуд системалары сыяктуу 3 негизги багытты бириктире алат. Бул система газдарды аныктоочу сенсорлорду иштеп чыгууга негизделген. Алар чоң маалыматтардын негизинде электрондук сенсорлорго чыгарылып, зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышы жөнүндө маалымат берет. Выводят на электронных сенсорах, выводит систему и говорит, какие вредные выбросы. Онлайн окутууга жардам берүүчү лектор аватар Singbright тексттерди казак жаңдуу тилине виртуалдык жардамчы менен которуу долбоору. Көргөзмөдө көрсөтүлгөн бардык иштеп чыгуулар жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн жайылтууга, ошондой эле тажрыйба алмашууга багытталган. Это не то, чтобы мы подсматриваем друг у друга. Бул бири-бирибизди тымызын карап жатканыбыз эмес, бул көбүрөөк бири-бирибизден үйрөнүп жатканыбыз жөнүндө. Келечекте коммерциялаштыруу жагынан бизде кээ бир IL агенттерине арыздар бар. Бул баарынан да инклюзивдүү гидти кызыктырат. Ал казак тилинде гана иштейт. Идея боюнча аны каалаган тилге багыттоого болот. Бирок бизде азыр казакстандык коомду жана казакстандык айылды өнүктүрүү кызыктыргандыктан бардык айыл агенттиктеринин 90% казак тилинде иштелип чыккан. 90% всех и агентов, они разработаны на казахском языке.